Саламатсыздарбы, Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү? Биздин каналга катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыздар. Күйөөсүнөн запкы көргөн аял 5 бала менен көчөдө калдым дейт. Кезектеги үй бүлөдө кордук көргөн аялдын баяны. Кыргыз коомчулугунда аялдардын физикалык жана психологиялык жактан кордук көрүүсү адаттагыдай эле көрүнүш экендиги өкүндүрөт. Табиятынан чыдамкай келип, үй бүлө үчүн, бала үчүн деп жашап келген аялдардын арасынан чыдамы чекке жеткенде соорулуп чыгып, башынан өткөн окуясын айтып берем дегендер редакциябызга көп кайрылышат. Жашоомду мындан ары ал адам менен элестете албай калдым. Каарманыбыз Зияда Аширова аты жөнү өзүнүн өтүнүшү менен өзгөртүлдү. 5 баланын апасы. Ал үстүбүздөгү жылдын 5-июль күнү 5 баласын алып, күйөөсүнүн басымына чыдабай, ичимдик ичкенинин азабынан жадап үйдөн чыгып кеткен. Балдары 2 бөлүндө болуп, 2 башка балдар үйүндө багылып жатат. Ал эми өзү азыр баш калкалоого жайы жок, айласыз жүргөн чагы. Жолдошум экөөбүз 2010-жылы баш кошконбуз. Ал менен экинчи турмушум. Биринчи турмушка чыккан жерден бир бала менен ажырашып, 5-6 жылдай бой жүрдүм. Азыркы жолдошум менен жаңы таанышканда жоош, кой оозунан чөп албаган киши экенин жактырып тийгем. Ал мага төрөп берсең эле болду деген. Анткени мурдагы аялы буга кеңешпей боюнан алдырып салып, ошонун айынан ажырашып кетишкен экен. Акылдуу аял экен. Муну менен жашай албасына көзү жетип, баланы жаратып алып, терүүлөй жетим калтырбайын деген окшойт да. Ошентип субай салт, баласы жок ажырашып кетишкен экен. А мен эмне? Балалуу болсок болду дегенине сүйүнүп, каалоосун аткарып 3 кыз, 1 эркек төрөп бердим. Анда-санда ичимдик ичкенине деле кайыл болчумун. Бир күнү оңолуп кетер деген үзүлбөгөн үмүт менен жашай бердим. Бирок ичкенин таштаган жок. Тескерисинче күчөдө. Тили да ачуу. Сүйлөсө уу тили алкымымдан муунтат. Андан көрө көк ала кылып тепкилеп салса дейсиң. Бирок бир да жолу колу тийген жок. Ичет да уу тилин агытып турат. Мени жакынкы дүкөнгө да жөн жибербей турган болду. Чыксам эле мени эркектер аңдып тургансып, келгенде башты оорутуп, узун кебин баштайт. Биринчи жолдошум кызыл камчы болгондуктан токмогуна чыдай албай ажырашкам. Экинчи күйөөм мынтип кызыл тел менен токмоктоп кууратты. Көйнөк кийбе, сыртка чыксаң халат, башыңа жоолук салынып чык деп кыйнайт. Таап келген акчасы эч нерсеге жетпей калчу. Кара жумушту дүкүлдөп кыйын жасайт. Бирок иштеген жерлеринен акчасын өндүрө албай эле бекер иштеп жүрө берет. Мунун унчукпасын билип алган жумуш берүүчүлөр эртең башка күнү деп тил эмизип жатып, акыры акчасын бербей коюшат. Мага сүйлөгөндөй сүйлөп, иштеген жумушунун акысын өндүрсө гана. Чоочун адамга өтүмү жок ушундай киши. Талаада уктап жатсак, милиция келип балдарымды алып кетти. 5-июль күнү дагы ичип келди. Кезектеги уруш, мээге чай кайнатып баштады. Акыры чыдабай 5 баламды жетелеп, көз көргөн жакка жөнөдүм. Дордой базары тарапта батирде турабыз. Элибесов көчөсүнө чыксам, жол жээгинде дарбыз саткан дыйкандар турушуптур. Канчага чейин болосуңар десем, түнкү саат 2ге чейин соода кылабыз дешти. Кайда бараарымды билбей ошолорду караан тутуп, айланчыктап жүрдүм. Ал арада мага Динара деген келин боору ооруп, жаныбыздагы ашканадан тамак алып берип, балдардын курсактарын тойгуздук. Түн кирди, дарбыз саткандар суюлуп кете башташты. Кафе дагы жабылып, жарыктарын өчүрдү. Бизди баятан бери байкап турган окшойт. Кафенин ээси басып келип, чөптүн үстүндө уктап жаткан балдарымды көрүп, милицияга чалды. Аңгычакты алар келишти. 3 баламды балдар үйүнө убактылуу жайгаштырабыз деп алып кетишти. Мага баш калкалоочу жайдын дарегин беришти. Жерге жарык киргенде Фучи көчөсүндө жайгашкан аялдар баш калкалоочу жайга 3 жашар жана 11 айлык эмчектеги кызымды көтөрүп алып бардым. Ремонт жүрүп жатты эле деп жатып, акыры мени киргизишти. 7-8 күндөй эмне кылаарымды билбей эле ошол жерде жашап жаттым. Ысык да, бир жагынан өчөшкөнсүп күчөдө. Көпчүлүк жүргөн жайда кыздарым тердеп, жуунбай, денелери кычышып, эмчектеги кызымдын денеси бышарып кетти. Акыры чыдабай кайра үйгө келдим. Кирсем күйөөм жок экен. Балдарды жуунтуп, сергитип, курсактарын тойгузуп күйөөмө чалдым. Балдарды кара, сенин дагы балдарың. Мен батир таап бир жаңсыл болгончо сенде болуп турушсун. Мен жумуш таап иштейм дедим да экөөнү таштап чыгып кеттим. Үй бүлөбүз Топташтай чачырада. Ага чейин бизди Свердлов райондук социалдык кызматкерлер чакырган. Күйөөм балдар боюнча иш алып барган милиция кызматкерлери 5 балабыз болуп, чогуу Свердлов райондук акимчилигинде жолуктук.
Мен ал жерден күйөөм менен жашай албасымды, балдарымды өзүм жалгыз багып аларымды айтып, ажырашам деп ыйладым. Ошол жерде психолог аял бар экен. Ал менин абалымды көрүп эле, бул аябай психологиялык басымга туш болуптур, абалын түшүндүрө албай калыптыр деди. Мен чындыгында эмне дээримди билбей эле сөз таппай ыйлай бергем. Ошондон кийин күйөөмө балдарды таштаганы барганда жолукмак болдум. Бирок аны көргүм келбей, 2 кызымды таштадым да үйдүн арты менен айланып, баш калкалоочу жайга качып келе бердим. Бир күн башта бизди дарбыз саткан жерден келип алып кеткен милиция кызматкерлери телефон чалып калды. Алар мага күйөөмдө калган 2 кызымды да алып балдар үйүнө жайгаштыраарын айтышты. Балдарым кайда экенин билүү үчүн социалдык кызматкерлерге байланыштым. Анын айтымында күйөөм мас абалында 3 жаштагы кызымдын үстүндө майкасынан башка кийими жок 11 айлык кызымды жылаңач боюнча коляскага салып алып сүйрөп жүргөн жеринен милицияга жолугуп калган экен. Алар балдарды алып анан мага байланышыптыр. Ошентип топташтай чачырадык. Мен жаңы эле 2000 сомдук батир таап, балдарымды чогултуп алайын деп жатканда 2 кызым дагы башка балдар үйүнө түшүп калышыптыр. 14-8 жаштагы 2 уулум жана 5,5 жаштагы кызым үчөө багылып жаткан балдар үйүнө барып жолугуп келдим. Социалдык кызматкерлер жакшы карап жатышыптыр. Рахмат. Берки 3 жашар жана 11 айлык кызым багылып жаткан балдар үйүнө барсам, сени ээрчип ыйлашат деп көрсөтпөй коюшту. Буйруса баарыбыз чогула турган күн алыс эмес чыгар. Учурда жардамдын баардык түрүнө муктажмын. Колумдан келген ишти кыла берем. Бирөөнүн ажатканасын жуусам да, талаасында иштесем да, айтор эмне жумушу болбосун жасап, балдардын нанын табууга кудуретим жетет. Бир гана элимден жардам сурайм. Комиссиянын чечими менен гана балдар энесине берилет. Зияда Ашированын балдары тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин Бишкек шаарындагы Свердлов райондук кызматынын кызматкери Мукадат Мавлянова буларга токтолду. Үй бүлө тууралуу маалымат Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жете элек балдар менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери аркылуу келген. Учурда жубайлардын балдары мамлекет тарабынан камкордукка алынып жаткан учуру. Биз үй бүлөлүк чыр-чатакка кийлигише албайбыз. Чоңдор өз көйгөйүн өздөрү чечиши керек. Алар социалдык абалын жана үй бүлөдөгү маселелерди турукташтырып алганча балдарды 6 айга чейин балдар үйүндө багып турабыз. Качангандан балдардын атасы же энеси аларды алуу үчүн бизге арыз менен кайрылса, атайын комиссия түзүп, алардын үйүнө барып жашоо шартын текшерип, анан комиссиянын чечими менен балдарды өткөрүп беребиз. Жогорудагы берүүбүз Super KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Биздин каналга катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыздар.